Нурила Кенжебаева үчүн коомдук транспортто айдоо бул оор иш эмес. Күнүгө таңзардан жолго чыгып, кайра эле элден кеч кайткан жумушун айдоочу айым башка кесиптерге алмаштыргысы да келбейт. Жашоосун техникасыз элестете албаган Кенжебаева 4 жылдан бери шаарда троллейбус айдайт. Өз кесиби боюнча катчы болгон Нурила Кенжебаева 10 жылдан ашуун өмүрүн алгач автопаркта кондуктор болуп иштөө менен баштаган. Жалаң техника, айдоочуларга байланган өмүрү аны коомдук жүргүнчү ташуучу транспортко айдоочу болууну максат коюуга чейин алып барат. Ал Ошто мындай окууну таппай Борборго барып 6 ай мөөнөткө троллейбус айдоочулугу курсун окуп келет. Айдоочулукка болгон кызыгуунун арты менен учурда үй бүлөсүн да багат. Балдар, кыздар таң калышат эле да. Эжекейин дейшип, мына жерде катып туруп калгандар да болчу эле. Окууга тапшырганы келгенде ошко минип, ошо аял киши минип кетип баратканын көрүп, аябай кызыгып кеттим да. Окуусу бар бекен деп чыдабай атпайм. Кызыгуум жакшы, рахаттанып иштейм. Айдоочу айым бир күндүк жумушунун башталышы менен дээрлик таңкы саат 5тен кечки саат 11ге чейин жолдо транспортто жүрүү менен өткөрөт. Анын 3 баласы бар, андыктан үйгө келери менен тамак аш, жалпы эле үйдөгү аялдын жумушун да аткарууга жетишет. Өз ишиңди сүйсөң, албетте баарына үлгүрсө болот дейт каарманыбыз. Үй жумушуна дагы, ишиме дагы үлгүрөм. Жумуштан келип тамагымды жасайм. Жыйнаштырып бар жогун кетем. Эртең менен дагы кайра алтыларда. Үлгүрсө болот. Аял киши кыйынчылыгы муну өзүнүн хоббисине кызыгуусу басса, анын сезбейсиң деле кыйынчылыктарын. Мен үй жумуш, сырткы жумуш бардыгын алып кете аламын. Мындан кийин дагы. Нурила айым троллейбус айдоо үчүн алгач жумушка алынган мезгилде айдоочу айымдардан жалгыз эле. Эми шаардагы троллейбустук багытта айдоочулук жумушун аркалаган айымдардын саны өскөн. Былтыркы жылдан бери 5 айдоочу айым эртеден кечке чейин коюлган иш тартибине карабастан жумуштун ыргагына көнгөн болсо, айрым айымдар үчүн айдоочулук кесип хоббиге да айланган. Мыкпурат Алибаева, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак.